Көрөсүңөр анан эшек такалап үй албай квартиралап. Бирөө ушинтип жазып коюптур мага ушу кезге чейин үй албай эшек такалап жүрөсүңбү деп. Ничего себе, жалгыз эшекти такалап мелочтонуп эмне кылам, любойун такалап атам астыман чыккандарды. Эми эле базарга барып алмалуу албайсыңбы дегендей эле айтыптыр го э. Бишкектин любой жагына барсаң эле стройка тамдар салынып аткан. Бирок ал тамды баягы эле акчасы көп байлар алып атса керек. Участоктордун баасын укканда мен вообще чачтарым күбүлүп калайын деди. О мое Америка, адамдар кантип үй алат болду экен деп ойлоп койдум да. Айтмакчы, ана мурунку видеомдо квартира бергендер жазган экен. Квартиранттар чыгып кеткенден кийин ремонт эле чостоойт, баардыгын сындырып, талкалап, обойлорун сыйрып кетет деп. Билбейм, эми 5 кол тең эмес го, бирок квартира снимать этип аткандан кийин акырында колдонушат болуш керек баардыгын. Элестетиңиз, кымбат квартирага чыгып атканың аз келгенсип, анан кийин ага дагы ремонт жасайм деп бир нерсесин талкалап койсоң. Акчасына карап, жанагы черно-белыйларга берип койсоңор квартираны, анан ошентип кетиши мүмкүн. Бирок ошентсе дагы көпчүлүк үйү жок кыйналып жүрсө дагы кыргыздар жашаганды үйрөнүп калыппыз. Кафе, фастфуд, ресторан, любой жерине кирсең бүт баардыгында адамдар толтура го. Азыр элдер байып кеткен или тапкандарын кооз кылып күнүмдүк жашоосу менен жашап калышканбы. Анан мен дагы өзүмдү gaara сезип Бишкектин кооз жерлерин кыдырдым. Кандай ойлойсуздар? Бизде бай адамдар көбөйгөнбү же кооз жашаганды үйрөнүшкөнбү? Оюңуздарды комментарийге лап этип калтыра кетиңиздер.